Күндүн маанилүү жаңылыктары, элдик кабарлар, болгон окуялар жана күн жыйынтыгы менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак кеме студиясында сиздер менен мен Айданик Момунбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 күн жыйынтыгына топтолгон жаңылыктар менен тааныштырып кетебиз. Бишкекке Бириккен Араб Эмирликтеринин Кыргызстандын жарандары келишти. Манас эл аралык аэропорту Дубай-Бишкек маршруту боюнча Fly Dubai авиакомпаниясынын чартердик каттамын тосуп алды. Кыргызстанга Бириккен Араб Эмирликтеринин Кыргыз Республикасынын 187 жараны, анын ичинде балдар кайтып келди. Учардын алдында бардык жүргүнчүлөр коронавирус инфекциясына экспресс тесттерди тапшырышты. Бардыгынын жыйынтыктары таза болуп чыкты. Азыркы учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынды. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргызстанга келе турган маршруттарды издөө боюнча иштер улантылып жатат. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев эмгек өргүсүнө чыкканына 2 аптадан ашты. Анын ишке качан чыгары белгисиз. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр ишке чыга элек. Анын эмгек өргүсү аяктаганда маалымат берише тургандыгын билдиришти. 27 майда Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүсүнө чыккан. Мындай чечимдин кабыл алынышына радио жыштык боюнча анын дарегине айтылган сын пикирлер себеп болгон. Анын милдеттери биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго тапшырылган. Республикалык штабтан 12 июнга карата бир суткада коронавирус жуктургандагы 38 бейтап айыкканын кабарлашты. Алардын арасында 9 медкызматкер бар. Айыккандардын эң көбү Бишкек жана Ош шаарында катталды. Ошондой эле Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 5, Баткен облусунда 1 бейтаптан коронавируска тапшырган анализдери терс жыйынтык көрсөттү. Ушуну менен коронавирус жуктуруп айыккан бейтаптардын саны 1668ге жетти. Бул жалпы оорулардын 77%-ын түзөт. Алардын арасында 321 медкызматкер бар. Төрага Жумабеков сөзүндөн адашып жатканымды мойнума алам. Төрага Дастан Жумабеков Спутник Кыргызстан агенттигине берген эксклюзивдүү маегинде эмоция калтырган учурда сөзүнөн адашып каларын айтты. Спикер жыйындарда депутаттар кыска убакытта оюн жеткирип калуу үчүн же эмоция калтырып сөздөрдү ката айтып алышарын билдирди. Төрага мындай учурлар айрымдардан шоу жасатып жатканына токтолуп, мындай учурлар ачык парламентте болуп туруучу көрүнүш экенин белгиледи. Башкысы биз мамлекетке кыянаттык кылган жокпуз. Менин мамлекетке болгон ниетим таза, ачык. Бюджеттен урдап алган жокмун. Мамлекеттин иш-чараларына катышып, өзүмдүн кызыкчылыгымды коргогон жокмун, деди Жумабеков. Эл өкүлү коомчулукта сөзүнүн жаңылган деп эмес, өлкө казынасына кол салган спикер деген сөздөр тарап кетсе, төрагалыкта отурбастыгын кошумчалады. Транспорт жана жолдор министрлигинин 12 кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Алардын алдын ала берген маалыматтарга караганда мамлекетке 20 миллион сом көлөмүндө зыян келтиришкен. Учурда аткаминерлердин кимиси коррупцияга аралашканы текшерилип жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинин 12 кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмышка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Шектелгендердин арасында Бишкек Ош жолу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору, Сосновка жана Кара Көл тоннель постторунун жетекчилери бар. Калганы министрликтин түзүмдүк бөлүктөрүнүн кызматкерлери. Өзбекстанда коронавируска кабылган бейтаптарды дарылоо үчүн ата мекендик өндүрүштөгү дары колдонулат. Лабораториялык изилдөөдөн өткөн уртан дарысы Өзбек-Кытай медициналык технопаркында иштелип чыккан чет элдик басмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, уртан каражаты буга чейин сасык тумоо илдетине каршы күрөшүү үчүн Өзбекстандын Илимдер академиясынын биоорганикалык химия институту тарабынан чыгарылган. Кытайлык дарыгерлер аталган каражатка эксперимент жүргүзүшүп, жыйынтыгында уртан дарысы коронавирус илдетин 78%га төмөндөтөрүн белгилешкен. Сөз болуп жаткандары буга чейин Иран мамлекетине гуманитардык жардам катары жөнөтүлүп, лабораториялык изилдөөдө ийгиликтүү болуп чыккан. Улуттук гвардиянын 10 аскеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдиришти. Маалыматты куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы дагы ырастады. Алардын айтымында, вируска чалдыккандар менен байланышта болгондордун баары обсервацияга жаткырылды. Жоокерлер 24 июнда Москвада өтө турчу улуу жеңиш парадына катышмак. Алардын ордуна эми башкалар жөнөтүлөт. Бүгүн 12 июн Россияда Орусия күнү белгиленүүдө. Ал эми Москвада учурдагы абалга жараша майрамды көп чогулбай үйдө эле белгилөөнү сунуштап жатышат. 12 июнда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусия күнүнө карата Орусиянын президенти Владимир Путинге куттуктоо телеграммасын жиберди. Бул тууралуу Түндүк Кореянын телеграфты агенттигинин маалыматына таянып, орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Орусия күнүнө карата Түндүк Корея өкмөтүнүн элинин атынан Орусия элине, өкмөткө жана сизге ысык салам менен куттуктоо жолдойм. Бүгүнкү күндө орус эли сиздин кубаттуу башкарууңузда.
Орусиянын бардык кыйынчылыктарды тайманбастык менен жеңип, өнүгүү жолунда бара жатканына Түндүк Корея эли чын дилинен кубанычта деп айтылат. Бүгүн Москва шаарында мечиттерде пандемиялык чектөөлөрдөн кийинки биринчи жума намазы окулду. Мечиттерде абалга жараша тартиптер өзгөрүлгөн. Айта кетсек, социалдык аралыкты сактоо менен намаз окулат. Өз жай намаз болгону жакшы. Маска жана кол кап тагып кирүү абзел. Жараткан өмүрүңдү ченеп коет. Ибадат кыл, жүрөгүңө ыйман толот. Үмүт узун, эгер өмүр кыска болсо, 60ка жеткирбестен алып коет. Жумаңыздар марек болсун, туугандар. Уважаемые россияне, уважаемые друзья, уважаемые соотечественники, от имени Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики позвольте чистосердечно поздравить вас с Днем России. В это нелегкое для всех нас время, когда весь мир противостоит коронавирусной инфекции, вы и ваши семьи продолжаете упорно трудиться во имя процветания всей страны и всего общества. Кыргызская республика и Российская Федерация – стратегические партнеры и давние союзники. Для меня большая честь поздравить вас, дорогие россияне, с Днем России, учитывая, что текущий год был объявлен президентами Кыргызстана и России перекрестным годом Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике. Впереди нами запланировано проведение множества мероприятий культурно-гуманитарного характера. И ваша поддержка будет для нас твердой опорой в незыблемом деле продвижения богатой культуры и истории кыргызского народа. Уважаемые соотечественники, уважаемый президент Кыргызской Республики Сооронбай Шарипович на заседании Совета по связям с отечественниками подчеркнул очень важную вещь. Успех каждого нашего соотечественника за рубежом – это успех всего нашего народа. Благодаря вашим усилиям по всей России больше узнают о культуре и традициях кыргызского народа. Наращиваются торгово-экономические связи и гуманитарные контакты. Выражаю каждому из вас благодарность за высокое стремление и неугасаемую самоотдачу по сохранению национального языка и традиций, а также укреплению культурного диалога и сплоченности кыргызстанцев и россиян. От всей души желаем вам здоровья, стабильности и благополучия. И ранее была информация, что в селах Чуйской области предлагают деньги за то, чтобы причину смерти или заболевания указали коронавирус. Проверяли данную информацию и какие меры принимаются администрацией Чуйской области? На сегодняшний день будем говорить со сложившейся ситуацией, будем говорить, лица, которые на сегодня выявляются с положительным результатом COVID, и как бы печально не было, сегодня по Чуйской области у нас, будем говорить, зарегистрировано 5 случаев летального исхода. Данная информация не подтверждается, ведется соответственная работа, план мероприятий, то есть есть определенный, будем говорить, алгоритм действий, поэтому особенно будем говорить координатором Чуйской области, на чьем контроле сегодня, будем говорить, ведется эта работа, главного врача санэпидконтроля сегодня. То есть я могу сказать с большой уверенностью, что на сегодняшний день те моменты, случаи, будем говорить, зарегистрированных не за причина смерти, которая произошла, будем говорить, не от заболевания COVID-19, является неподтверждающей. Авиакаттамдар боюнча кыскача маалымат. 12-июнда Оштон Москвага чартердик каттам пландалууда. 14-июнда Бишкек-Москва каттамы боюнча чартердик рейстин учуусу пландалды. 17-июнда Бишкек-Казань, 19-июнда Бишкек-Якутск, 20-июнда Ош-Москва каттамы, 21-июн Бишкек-Москва каттамы боюнча чартердик рейстин учуусу пландалды.
Биздин каналга катталып, лайк басып коюңуздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.